Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен тагдыр сыноосу долбоору алгачкы болуп Берикүл Жанышбаеваны алып чыкканбыз. Аталган долбоордун максаты болуп муктаж мекендештердин муктаждуулугун чечип берүү болуп саналат эмеспи. Алгачкы чыгарылышта Берикүл эжеге сепаратор алып бергенбиз. Себеби карманыбыз үй бүлөсүн жана 2 майып кызын багуу үчүн сүт сатып алып, андан кийин каймагын, айранын сатып жан багып келген. Сепаратор алуу менен биз Берикүл эжебиздин толук муктаждуулугун чечкен эмеспиз. Линго. Кудайым эмесин жетип го. Ой, кандай кой. Токтола. Закрыт открытосы бу да. Вот. Закрытосы. Мен колмен тартчым да баягы. Баягы сүт алгандачы. Анан эми мага ушу Россиядан дейби эме ошо өзү бул кишилер айтып аткандай жакшы буюмду алып келди. Мен чоң ыраазымын Кудай таалама жашта берсе минет, караганда берсин дөөлөттү дейт. Эми ушу кыздарымдын канча менетин мен багып, ушулар менен бөлүшүп, ыйлап, сыктап чоңойткан кыздарымдын ошо сыпырат мага келди да. Ошо Алла ыраазы болсун. Силерге чоң рахмат. Дайыма жакшылыкта жүрүңүз. Фонд Берикүл эженин маселесин толугу менен чечүү үчүн уй алып берүү болгон. Биздин YouTube каналдан кайрымдуу элдер көрүп, көп өтпөй эле Берикүл эжеге уй алып берип кубандырганбыз. Келип калат деп бирок үмүтүмдү үзбөй жүргөм. Айтышканда бирок уй келет деп ойлогон эмесмин да. Эми баягы менде өзүмдө телефондо жок, жанагындай WhatsApp деген. Простой менен эле жүрөм. Ар кайсылар айтып жүрүштү. Ай сага уй берет экен, тиги берет экен деп. Анан эми буйруганы келер деп коюп мындай көп окуган да жокмун, аякта караган жокмун. Бир эле мен тартканымды алсындарым алып келип ыйлап, менен отуруп кошулуп баары тең ыйлап менин эмемди эме кылды да. Ошол тартып кеткенден кийин 5 күнгече мен ыйлап жүрдүм. Өзүм токтото албай, акаса мен сыр сандыгымды ачып турдум да күлүшүп мен бекиткен бойдон. Ошонун баары чыгып, азыр күтүүсүздөн ошо эмне келерин деп ойлогон эмесмин, бирок уй келди бизге. Кудай буйрса, Кудай тааламдын берген эмеси го кыздарымдын насибине. Ошо кыздарымды бизди тарткан. Ошо рахмат Азамат Байматовго мындай ошону алып келип бизге ошону урулуп уйду. Эми бул уйубуз жакшы эле экен, саадым, жоош экен, каймактуу экен. Биринчи туут экен. Уйдун баарын таңдап жүрүп, ичинен ушул уйду таңдап алдык. Ушул бизге буйрук экен. Эми ушул уюм жакты, ак жолтой болсун, атын Маня койдум. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун негизги өзгөчөлүгү буга чейин жардам берип келген мекендештерибизге убакыт өткөн сайын ар дайым ден соолуктарынан кабар алып турабыз. Бул жолу Берикүл эженин үйүнө барып келдик. Эми быйылкы жылы мага жакшы жылдан болду. Силер ушу тартып кеткенден бери жылыштарым көп болду. Жакшы нерселер түшүп атты, жакшы нерселер менен болуп атам. Буюрса уйдун сүтүн саап, каймагын сатып аракет кылып атам. Үй бүлөмдү бакканга муктаж кылбай, ошо даже элдериме сатып, ошо жакшы соодаларымды өтөп, жакшылыктар болуп атыр. Тишимди салып беребиз деди эле. Мына тишимди салып беришти Карабалтадагы балдар.
Шер деген стоматологиядагы тиштеги балдар тишимдин баарын оңдоп, тишимди салып бекер кылып беришти. Ошо балдарга да рахмат. Эки дүйнөдө бактылуу болсун. Мени тааныбай же тууганым дебей, эме аракет кылып ошону кылды. Көп нерселер деле келип, кыздарга деле келип атышты. Аны муну айтып, жакшылыктар көп нерселер болуп атыр. Баягы бизге кыргыз элибиз аман болсун. Кыргыздын желеги желбиреп, ошо Кыргызстан бирибизге ушундай берекер болуп, кенен Кыргыздын эмебиз кеңейсин, өссүн, жаш өспүрүмдөр өссүн, ошолорго биз үлгү болуп мындай көрсөткөндөр көп эме кылып атат. Анан дагы бир айтайын дегеним, жанагы түшкөндөн кийин комментарий деген бар экен. Мен ошолорду окуп, ошо жазган элдерге мен миң ыраазымын. Кандай эмелермен жазып, менин көңүлүмдү көтөрүп коюшту да. Эки дүйнөдө бактылуу болушсун ошолор. Бизге канча эме аракет кылса, өздөрүнө да ошондой берекет берсин. Ошондой биз окшогон энелер бактылуу болсун. Анткени эч качан кыйынчылыкка башыбызды салбашыбыз керек. Кыйынчылыкка биз эме кылбашыбыз керек. Аракет кылсак берекет болот экен. Ошо иштеп, өзүң менен өзүң алаксызсаң, ден соолугуң да жакшы болот экен. Кичике анымды унутуп калат экенсиң турмушта. Ошо бизге кылгандардын баарына айтарым, ден соолукта болсун. Үй бүлөлөр менен аман эсен болсун. Кыргызстандар көбөйсүн балдары. Энелерди оорубасын. Биз окшогон энелерди сыйлап жүргөн эмелердин баарына айтарым. Кандай десем, айтарым ошолор да бактылуу болушсун. Бизге аракет кылгандардын баарына айтарым, эки дүйнөдө бактылуу болуп, ошолор бизге ошондой жүрөктөр таза кылган эмелерге биз ыраазыбыз. Биздин жетекчибиз Азамат Кайматовго айтайын дегеним, ошондой балдар төрөлө берсин, биздин Кыргызстанда көп болсун. Ушундай карамдуулуктар жасаган эмелери, иштери астыга жылсын, ден соолукта болсун. Үй бүлесине бакталай калайын. Эме эки дүйнөдө бактылуу болсун. Бизге ушундай жардам көрсөткөнүнө мен чоң ыраазымын, чоң рахмат. Моундай жумуштарын дагы уланта берсин, дагы кеңейе берсин. Биздин жетекчи болуп президент болсун. Ушундай балдар менен карап аткан ошолордун соопторунун баары бизге кабыл болсун. Эмне деп айтайын, баардык ушу кайрымдуу бол фонддарын айтайын дегеним, баарыңарга айтарым. Бүт баарыңарга айтарым, ошо эң ден соолукта болгула, ишиңер астыга жылсын, мындан ары кеңейсин жумушуңар. Эме айтайын дегеним, ушунча канча болсо да, мен эле өзүнө пример алганда ойлонуп атам да, канча менин көңүлүм ачылып, өзүмдү жакшы сезип, кадимкидей эненин немесиндей болуп калдым да. Ошондой бизде ооруган энелерге Азаматыбыз жардам берип, бизге ошо кылгандардын баарына мен ыраазымын. Ошо балабыз оорубасын, дагы кеңейсин, президентибиз болсун. Берикүл эженин айтымында биздин фонд баргандан тарта үйүнө кут келип, азыр жашоо турмуш алдаганча жакшы экенин айтып кубанат. Интернеттен көрүп элдер өздөрү келип сүтүн, каймагын, айранын алып кетет дейт Берикүл эже. Мен сүтүмдү Карабалтага сатчым мурун. Сүт алып жүргөндечи көп болуп. Бул жолу болсо үйдөн эле. Кыздарым менен, эки кыз менен үйдөмүн. Үйдөн жакшы өтүшөт. Элдин баары уже YouTube'га түшкөндөн бери билип алышты. Телефонумду алышты. Ошо мен аларга апарып берем да, кайра келип калам. Кыздарды минут атыштап коючумун десесет. Каражат дегениңер ошо бизди почти багып атат уйларыбыз. Жанагы сиздер алып берген уйубуз. Жаман эмес, жакшы.
каймактуу, сүтү да жакшы. Анан чөп алып койдук кышкыга даярдап. Сарайын салып коюштук, аракет кылдык уюуга. Жолдошум кичеке иштеп келип, кичеке немелердин баарын оңдоду, көп нерселерди уста эле. Ошо. Бир видеону чыгаруу менен бир үй бүлөнү кубандырып, сүйүнтүп олтурабыз. Бул деген элибиздин кайрымдуулугунан кабар берет. Көптү көрсө көл болот деп бекеринен айтылган эмес. Байыртадан ата-бабалар өз заманында муктаж адамдарды көмүскөдө калтырбай келген. Ал эми биз болсо кылымдарды каартып келген кыргыз элинин урпагы болгондуктан коомубуздагы аярлуу катмарга кайдыгер карабай, колдон келген колдообузду көрсөтүшүбүз керек. Кайрымды бол коомдук фонду. Биз эл менен, эл биз менен.